Беки Шакимов бөйрөк илдетине кабылганын былтыр күзүндө билген. Бирок андан бери каражаттын аздыгынан тийиштүү процедура ала албай келген. Мамлекеттик бейтапканалардан бекер гемодиализ алууга узун кезектин айына мүмкүн болгон эмес. Мындан улам айдап жүргөн унаасын сатып, жеке клиникада гемодиализ алууга аргасыз. Жаңы жылдан тартып ушул жакта дарыланып жатат. Очет бар 6 ай 7 ай жазыш керек деп койду. Жака телефон жазып коюптур, очет билиптир, билсек. Эми азыр жылбайсыңар, киши өлгөндөн кийин жыласыңар. Азыр 3 киши өлдү, 3 киши эле жылды деп койду. Мен да машинам болуп калган сатып, ушулайга жетеби, жетпейби. Андан кийин эмнелерди сатам, ойлонуп жатабыз. Бөйрөгө иштебей калгандардын көбү аймактардагы мамлекеттик клиникаларда кезек жетпегендиктен Бишкекке келип батирди ижарага алып, жеке клиникаларда дарыланууга мажбур. Алар аптасына 3 рет канын тазалатып турууга тийиш. Бир процедуранын баасы 6000 сом. Ага кошумча Рикармон деген препаратты кабыл алып туруу зарыл. Ошентип отуруп бир айда дарылоо чыгымы 80 000 сомго чыгып кетет. Назгүл аттуу жалгыз бой жаш келинде мындай ири каражат жоктугунан гемодиализ албай калуу коркунучу турат. Жумасына 15 000 кетет. 14 000 кетет. Бир жумада бир эле жолу алып атасыңбы? Бир жумада кыйналат экенсиң, мен экини алам. Анан монда бирге өтсөм кыйналдым. Иштечим мурун анан ооругандан бери иштейлек. Эч ким акча бербейт. Кичине элдер жардам берди, анан жерибиз бар болчу, жер саттык. Азыр акчабыз түгөндөр. Бүгүн акыркы. Процедурадан кийин кабыл алынчу Рикармон деген препараттын баасы бизде негизсиз жогорулатылган. Россияда болгону 800 рубль, а бизде андан 2-3 эсе кымбат. Аптекага кирсеңер 1600, 1700, кээ бир жерге кирсеңер 1400. Эң эле арзан болгону эле 1300, 200 да. Аны эле оңой эмес да, аны алган сайын гемодиализ алган сайын алып туруш керек да, ал Рикармонду. Мисалы башка мамлекеттерде бесплатный да Рикармон, эмечи гемодиализ. Бизде жок дегенде бекер кылбаса да жанагындай 3000 койсо деле кичине жеңилдик болот эле да бизде оңдогон кишилергечи. Анысы аз келгенсип алардын кайгысынан киреше тапкысы келген шылуундар да жок эмес. Буга чейин Рикармон препаратын кабыл алып келген бейтаптарга эми дарыгерлер репритин деген дарыны таңуулай башташкан. Ал тескери таасир тийгизип жатыптыр. Бул көйгөйлөргө өкмөт тарабынан көңүл бурулса дешет бөйрөк оорулуулар. Мындай талап менен алар бүгүн Ак үй алдына митингге чыгышты. Башында жумасына 3 жолу алып атканбыз, андан кийин 2 жолу алдык. Азыр мына возможность жок, жумасына 1 жолу алып атабыз. Ошол кымбат диализ. Айына эле бери дегенде 30 000 тегерегинде акча кетип атат. Карапайым эл үчүн, карапайым биз үчүн мындай акчаны табыш кыйын. Бейтаптар өз көйгөйлөрү менен жалгыз алып урушуп келишет. Өлкөдө бөйрөктү жасалма жол менен иштетүүчү аппаратка муктаж 1149 адам бар. Алардын ичинен болгону 500 бейтапкана бекер гемодиализ менен камсыз болууда. Калгандары кезек күтүүгө мажбур. Ал эми кезек жетпегендери ири суммадагы каражат коротуп, өз алдынча дарыланууга туура келүүдө. Эми орун сурап албайт экенбиз. Ушул жакта квартирада туруп атабыз, 5 балам бар. Айына деген 80 000 сом кетип атат. Тамак ашыбыз менен, жол киребиз менен 100 000ге чыгат. Карапайым калкка деген ушул акча оор элекен. Жолдошум да иштебесе, өзүм да иштебесем, уже балдарымдын ичип аткан уюбуздан бери, мал бүлкүбүздөн бери сатып ушинтип дарыланып атабыз. Биз ушундайда өкмөт сөзүбүздү укпаганда качаны катыш. Оорунун айынан көпчүлүгү жумуштан да чыгып калган. Ал эми майыптыгына деп алган 2000-3000 сомдук жөлөк пул эч нерсеге жетпейт. Мындан улам алар мамлекеттен кандайдыр бир жеңилдик каралса дешет. Алардын көйгөйүнө өкмөт мүчөлөрү көңүл бурабы белгисиз. Себеби тиешелүү аткаминерлер акча жетишсиз экенин жакында эле парламенттин жыйынында айтышкан. Мээрим Ташыбекова, Асхат Ибраимов, НТС.